Урматтуу Алмаз Ахунжанович, кезек менде. Мен медициналык кызматкерлердин айлык акысы жана турак жай маселесин көтөргүм келет. Айлык акы маселесин алсак, буга чейин үй бүлөлүк дарыгерлерге бир топ жакшы иштер жасалды эле, айлыгы көтөрүлгөн. Бирок медициналык кызматкерлердин базалык бөлүгү, айлыгынын базалык бөлүгү көтөрүлгөн эмес. Биз баарыбыз түшүнүп турабыз, бюджетте азыр таңкыстык бар. Бирок ошого карабастан өкмөт жана өкмөт башчы бардык тараптар менен чогулуп, келечекте ошол медицина кызматкерлеринин айлыгын көтөрүү боюнча маселени карап, бардык жагын мындай тактап чыгыш керек да, ошол боюнча дагы маалымат берип койсоңуздар. Бирок формалдуу эмес. Экинчиси, кыска мөөнөттөгү пландарды алсак, турак жай маселеси. Мисалы үчүн азыр социалдык шаарчалар, социалдык айылдар курулуп жатат, ар кандай фонддор тарабынан. Ошолорду белгилеп туруп, медициналык карапайым медициналык кызматкерлерге, мед айымдарга деп туруп, ошол ири шаарларда, Кыргызстанда, ири райондордо куруп бериш керек. Ага өкмөттүн күчү жетет. Азыр деле ошол шаарчалар курулуп атат. Жесир аялдарга, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, аларды атайын дарыгерлерге деп туруп, мына коронавирус көрсөттү, дарыгерлерибиз абдан жакшы иштешти, бири да жумушун таштаган жок, өмүрүн тобокелге салышты. Көбү жанагындай кошумча акчаларын ала албай жүрүштү, биз аларды тактап атабыз. Абдан биз өзүбүз көрдүк, коом катары дарыгерлерсиз биз кандай абалга тушугуп каларыбызды. Жана алдын ала ушуларды дагы азыр өкмөт башчы топтоп, эгерде мына курулуш компанияларын дагы бардыгы менен жолугуп, канча компаниялар курулуп атат, канча үйлөр курулуп атат, 2-3 объект курулганда дагы ошолорду дарыгерлерге чактап бериш керек. Андан тышкары ипотекалык, мына ипотека дарыгерлерге, мугалимдерге деп айтылганы менен, мисалы үчүн мед айым, ортодогу мед айым 4000 сом алса, 3000 сом алса, ал эч качан ипотекага жетпейт. Акчасы дагы топтосо дагы жетпейт. Базалык бөлүгү да жетпейт. Ошондой айлыгы бар адамдарга, мед персоналга ошол ипотеканы дагы өзүнчө караш керек. Бирок эң башкы маселе мына күзгө чейин социалдык, мисалы үчүн 50 үйдөн турган шаарчалар курулуп атат, 2-3 айда эле. Мына араб фонддору деле куруп атышат. Алар менен сүйлөшүп туруп, колдон келе турган маселе бул. Ошол медициналык кызматкерлерге көңүл буруп коюш керек. Рахмат.